Бишкек-Кант-Токмок участогунун жалпысынан 3 километр 850 метр жол куруу иштери март айында башталган. Азыркы маалга 2 километр асфальты сол тарабы басылып бүткөн. Сол тарабын суу өткөрмө төшөлөрүн 100% бүтүп, оң тарабы 50%га бүттү. Жер иштеринен болсо Калинин көчөсүнөн Балнага чейин саббей подоснование катмары төшөлүп калды 1,5 километри. Буйруса сол тарабын асфальтты толук кандуу бүтүрөбүз. 3-4 күндөн кийин жолду сол тарабын ачып беребиз. Оң тарабынын иштерин баштайбыз. 2 километрине Калининадан Лермонтов көчөсүнө чейин. Жалпысынан 50дөн ашуун техника иштеп атат. Жумуш толук кызуу кандуу жүрүп атат.